Сомдун жүгүртүүгө киргизилишинин 30 жылдыгын белгилөөнүн алкагында Улуттук тарых музейинде нумизматикалык көргөзмө ачылды. Мынакей биз азыр Улуттук тарых музейинин ичинде турабыз, көргөзмөнү көргөн жатабыз. Ал эми бул экспозиция 5-этажда жайгашкан экен. Мына бул 10 тыйындыктар эсиңиздеби? Биринчи чыгарылышы бул жерде турат. Мына бул 6 банкнота. Андан кийинки мына экинчи чыгарылыш мынакей. Анан бул үчүнчү чыгарылыштагы банкноталар мынакей. Ал эми бул текчедеги бардык акчалардын арасынан эң коозу мына бул 5000 сомдук банкнота. Учурунда 5000 сомдук банкнотабыз ошо эл аралык конкурска катышып, экинчи орунга ээ болгон. КМШ өлкөлөрүнүн ичинен биздин улуттук валюта эң кооз валюталардын бири деп табылган. Ал эми кээ бир банкноталар нумизматикалык баалуулукка ээ. 2000 сомдук банкнотабыз, бул дагы жана жогоруда айтып кеттим, бул эстелик банкнотабыз болот. Эстелик банкнотанын айырмачылыгы колдонуп жүргөн банкноталарга сыяктуу бул кайра басылып чыгарылбайт. Биринчи, экинчи, үчүнчү серияга окшош бул дагы нумизматикалык баалуулук болуп калат деп айта кетсе болот да. Эми нумизматикалык монеталар жөнүндө айта кетсек, ар бир монета өзүнчө баалуу. Могу текчедеги эң кымбат монета кайсы ошондо? Эң кымбат монета алтын монетасы, бүгүнкү күндө саттыкта бар монеталар. Мына Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган момундай алтын монетабыз бар. Бул 50 миңден бир аз ашыгыраак суммада. Мынакей элбис монетабыз алтын. Бул көздөрүндө ошо бриллиант асыл ташы чегерилген. Бул учурунда 65 миңден ашыгыраак сом турчу, бирок бүгүнкү күндө бунун саттыкта жок, анткени тиражы аяктаган. Күмүш монетабыздын жаңы форматы бул 500 граммдык монета. Бүгүнкү күндө мындай жаңы форматта чыгарылган. Тай туяк деп аталат. Мунун сатылуу баасы 93 миң сом 300. Сомдун артыкчылыгы башка КМШ өлкөлөрүнүн улуттук валюталарына караганда туруктуулугу болду. Бул сөзсүз түрдө элибиздин жашоосуна, экономикабыздын өнүгүшүнө сөзсүз түрдө өзүнүн салымын кошту. Айсулу Асанбекова, Кадыр Султаналиев, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.